Ибнул Джаузи рахимахулла айтады: «Унзур иля халика аллази анта алейхи ал-ан». «Ин кана яслуху лил маути вал қабр, фастамир алейхи». Бұл имам, бұл алым айтады: сенің азырқы авалыңды қарап көр дейді. Азырқы учурдағы авалыңды қарап көр дейді. Ал қайсыл авал? Динге болгон авалыңды қара дейді. Аллахтың диніне қаншалық мамиледесің, қаншалық деңгейде динди қарманып жашап атасың, қаншалық деңгейде динге бекем болып жашап атасың, ошол динге болгон авалыңды қарап көр дейді. «Ин кана яслуху лил маути вал қабр, фастамир алейхи» дейді. Егерде сенин ошол авалың, урматтуу мусулман бир туугандар, өлүмгө даяр боло турган болсо, жана кабырдагы жашоого даяр боло турган болсо, жарай турган болсо, ошол кабырдагы бактылуу жашоого татыктуу боло турган болсо деп атат амалың. Сенин авалың, ошол диндеги авалың, сенин жасап турган амалдарың өлүмгө даяр боло турган болсо, жана кабыр жашоосуна даяр боло турган болсо, эмне деп атат? Фастамир алейхи деп атат. Ошол авалыңда эми келечекте дагы эмне бекем бол деп атат. Ошол авалыңдан жазба деп атат. Анткени ал авал диндеги бекем авал болуп атат. Ошол авалыңдан эмне өзгөрбөгүн, ошол амалдарыңда, ошол бекемдигиңде эмне бол деп атат? Келечекте дагы токтоп калбастан бекем бол деп атат. Ал эми ва ин кана ла яслуху лахума фатуб илаллах варжи иля ма юслих. Ал эми сенин азыркы абалың, урматтуу мусулман бир тууган, өлүмгө даяр болбой турган болсо, өлүмгө даяр болбой турган болсо, жана ошондой эле кабырдагы жашоого даяр болбой турган болсо, эмне деп атат? Аллахка тообо кылып кайт деп атат. Тообо кыл Аллах Таалага деп атат. Күнөөлөрүңдөн тообо кыл, бузуку абалдарыңдан тообо кыл, күнөөлөрүңдү ташта, Аллахка кайт деп атат. Варжи иля ма юслих, Аллахка тообо кылып, андан кийин сенин абалыңды түздөй турган нерсеге кайт деп атат. Биздин абалыбызды, урматтуу мусулман бир туугандар, эгерде динге бекем болбой турган болсо, Аллах субханаху ва тааланын китеби Куран, Курандагы Аллахтын буйруктары, Аллахтын китеби жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтү оңдой алат, урматтуу мусулман бир туугандар. Жана ошондой эле биздин абалыбызды, урматтуу мусулман бир туугандар, эгерде сахабалардын абалын карай турган болсок, ошолордун акыретке болгон, өлүмгө болгон, кабырга болгон даярдыктарын карай турган болсок, ошолордун абалын карап биз үлгү ала турган болсок, мына ушул нерселер биздин абалыбызды жаман абалдан жакшы абалга өзгөртөт, урматтуу мусулман бир туугандар. Бул имам демек айтып атат: сен өзүңдүн азыркы учурдагы абалыңды кара. Эгерде өлүмгө даяр болгон болсо, кабырга даяр болгон болсо, ошол абалыңда бекем болгон, өзгөрбө деп атат. Күнөөлөргө өзгөрүп кетпе деп атат. Ал эми кабырга жана ошондой эле өлүмгө даяр болбосоң, анда эмне деп атат? Оңолуп кал деп атат. Салих адам болуп кал, Раббиңе тообо кыл деп атат, урматтуу мусулман бир туугандар.